Ошондо түшүнөсүң да анан көрсө субханалла адамга шалдыра турган бул оору бул бала экен да көрсөчү. Эч нерсеге көңүлүң жок, эч нерсе кылгың келбей, кыжалат болуп. Анан бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанына бир сахаба келет экен. Жашоодон азган, оору кырсык, кыйналып эле, аябай ушинтип турат экен. Ошол мезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам карап салам эмне болду дейт. Алланын элчиси, мени шалдыраткан оору дейт. Колдун жукачылыгы, адамдардын кордугу менен тажатып ийди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ай дейт. Сен айтпайсың дейт. Аллаху магфиратка авсау мин дунуб ва рахматака аржа инди мин амали. Иншалла Алла сага жеңилдик берет. Бир нече күндөн кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баягы сахабаны караса, мындай жыргап жүрөт экен да, бодуруй жүрөт экен. Анан айткан, эй, сага эмне болду десе, я Расул, сиз үйрөткөн дуаны мен көйнүгө кайталап жүрдүм, Алла мага жеңилчилик бер дейт. Карасаң. Эми карасаң айтып аткан нерсеси, я Алла, Алла магфиратука дейт. Авса мин дунуб ва рахматака дейт. Я Аллахым дейт. Менин күнөөлөрүмөн дейт, менин күнөөлөрүмөн. Оордук ушунча канча оор болсо, бирок сен рахматың дейт, кечиримиң дейт. Андан өйдө турат. Адам өзү качан бир шалдыраган ооруга, бир проблема туш болгондо эң биринчи, о Алла, сен кечиримдүүсүң, мен күнөөкөрмүн деш керек.